Адамга эң биринчи эмне керек? Албетте ден соолук. Өмүрүбүздүн булагы болгон байлыгыбызды сактоо ар бир адамдын колунда. Бул үчүн туура тамактануу, активдүү кыймылдоо, ыкшоолуктан, чылым чегүү, спирт ичүү ичимдиги сыяктуу зыяндуу адаттардан арылуу эң маанилүү. Жылдан жылга жаман оорулардын жана ооруга кабылгандардын саны көбөйүүдө. Айтсак, онкологиялык ооруга бир жылда 6000 адам чалдыгууда. Буга эмне себеп? Негизи эле оорунун кесепети туурасында кененирээк баарлашуу үчүн улуттук онкология жана гематология борборунда көп жылдан бери эмгектенген кесипкөй дарыгер Бактыгүл Султангазиевага келдик. Бияқта 40 бейтап жатат. Бар тең ушу гинекологический жатын оору рагы менен башка залалдуу эмес ишиктер менен дарылангандар жатат. Бир жумада бир 15-20 операция өтөт. Бияктачы биздин адистерибиз, иштеген адистерибиз аябай высококвалифицированный хирургтар. Бияқта бүт операциялар, дүйнө жүзүндө жасалган операциялардын баары жасалат бияқта. Бияқта жасалып бүткөндөн кийин алар тиги башка этап лечения деп коет. Нургактоого же химиотерапияга башка бөлүмдөргө бөлүнүп кетишет. Кээде үйүнө чыгып тиги көзөмөлдө болуп турушат. Бейтаптарчы. Шишик менен залалдуу эмес шишик кандай? Залалдуу шишик ал рак. Залалдуу эмес шишик ал доброкачественный деп коет. Алар тиги ракка айланып кетелик шишик. Бирок ракка айланып кетиши мүмкүн деген ушундай шишиктер. Аларды албетте дарылаш керек, аларды алыш керек, операция жасаш керек. Эми канцероген заттары ар бир оорунук өзүчө болот да. Анткени мындай, допустим, ашказандыгы бул геликобактер деп коет, инфекционный. Жатын моюнчасы дагы инфекционный вирус папилломы человека деп коет. Жана вирустан пайда болгон ооруларчы. Анан кийин жана гормоналдуу опухолдор болот. Ал жанакы көкүрөктүн рагы, предстательная железа, яичники деп коет. Ошолор организмде бир сбой болуп эметип кетсе, өзгөрүш болуп кетсе эле, гормоналдуу дагы сдвиг болуп эле ошонун негизинде опухолевый клеткалар пайда боло баштайт. Анын себеби дагы башкача андай. Анткени вот бир эле организмде жанакы гормональный, инфекционный, алиментарный, то есть бунун эмелери көп. Себептеричи, бул оорунун пайда болушу себептери көп. Абдан. Күн алыс 20-25 операция, онкологический операциялар өтөт. Бул ашказандын операциялары, гинеколог баш, көз, өпкө бүт операциялар ушу операционный блок деп коет, ушакта жасалат. Мен өзүм 30 жылдан ашык бияқта операция жасап иштедим. 20 миңден ашык операция жасалды онкологический. Азыр көп шакирттерим шаарда, райондордо операция, ошондой эле операция жасап иштеп атышат. Жакшы, биздин хирургтардын тажрыйбасы аябай бийик. Биздин хирургтар бүткүл дүйнөдө жасалып аткан операцияларды жасайт. Бияктачы бүт объемдору, бүт ооруларды, өпкөнүн дагы шишиктерин, ашказандын дагы баш бүт операцияларды ушакта жасашат. Тилекке каршы онкологиялык оорулар жылдан жылга көбөйүп атат. Мына ушул бейтаптардын жеңилип аткан учурлар көп болуп атабы же жеңип аткан учурлар көп болуп атабы? Бейтаптар кайсы мындай убагында келет, кайсы стадияда келет. Эрте келгендер жашнакай операцияларды өтүп, бирок биздин результаттарыбыз жакшы. Операциядан кийин биз операцияга өтүшүп кеткен бейтаптар көбүнчө өтпөйт операция. Операция өткөндөрдүкү андан кийин нургактоо менен, анан химия менен, анан кийин эмелери, жыйынтык результаттары мировой практика деп коебуз, ошого ылайыктуу эле болот биздики делечи. Анткени биздики протоколдор менен иштелет да, операция жасалмады, нургактоо, бүт химия баары протокол менен жасайбыз. Бүт дарылоонучу протокол менен өтөт.
Эми оорунун жеңили жок, баардык эле оорулар жаман, бирок силердики өзгөчө да. Кандай татаалдыктар, ушу 30 жылда кандай кыйын учурлар башыңыздан өттү? Эми онкологиянын хирургиясын хирургия дебейт, онкологиянын хирургиясын өтө чоң хирургия дейт. Онкологияда эң чоң объем операциялар жасалат, абдан татаал операциялар жасалат. Жыйынтыктары, операциянын жыйынтыктары биздики жаман эмес деп ойлойм. Биз эми башкаларга дагы салыштырып ошентебиз да результаттарыбыздычы. Ошого карата биздин операционный бүт жыйынтыктар, объемдор жасалып аткан, бейтаптар андан кийин кандай жашап кетет, анан кийин качество жизни деп коет, кандай алар жашайт, кандай мүмкүнчүлүктөр болот операциядан кийин жашаганы, ошонун баарын растап туруп анан жасалат. Бuyakta бүт планирование, бuyakta физиктер иштейт, дозиметристер иштейт, инженерлер иштейт, врачтар иштейт. Бир чоң бригада болуп туруп, бүт планированиени жасап туруп, анан кийин дарылоо башталат. Азыр мына сеанс жүрүлүп атат. Бир сеанс канча болот бүгүнкү? Канча минут? Бүгүнкү канча болду азыр? 20 мүнөттүк сеанс азыр болуп атат. Ушундай аппараттар менен ички да, сырткы дагы баштан аягына чейин нур кактоо менен дарыланат бейтаптар. Бuyakta кичинекей балдар да дарыланат, чоң кишилер дагы ушу аппаратка түшөт. Бул аппарат быйыл жаңы бизге коюлду. Экөө ушундай аппараттар, бирөө кичине эмерээк, сложныйраак дегенде компьютерный томограф ичине кирилген. То есть башка тиги рентген тартылбай эле, компьютер томограф ошо сразу нур кактоо жерден эметеле жасала берет. Эң биринчи пациентти врач-радиолог карайт, андан кийин КТга түшүрүп, меткаларын койдуруп, КТ метка деп коет, биз фиксаторлор менен иштейбиз, маскалар болот. КТ меткадан кийин ал план физика барат, физик планировать этет, физик бизге мозаика ыргытат, уже готовый программа менен леченияга, лечебный полялары берилет, ошо маскаларды колдонобуз, фиксаторлор. Азыр бейтаптын лечениясы бүттү. Чыгарабыз уже. Yaxşı, özgərişlərim yaxşı. Köyünüm aynı yaman bol yatırdım, oşqazanlarım ağrı yatırdı. Hazır yaxşı болып qaldım. Yaxşıman, rahmat sizlərə, sizlər barligilərə rahmat. Anca yaxşıman. Men özüm oşdan kelganman. Korkpoi, жаштакка жатып, сеанстарды алат уже. Жарым-жарты келип калыптырсыңар, сеанстарды алгангачы. Rahmat, Машкызга ham rahmat, doim bizni yaxshi kutib olishadi. Биздин лаборанттарыбыз баары чет мамлекеттен үйрөнгөн, тажрыйбалары аябай бийик, баарын билишет. Биз кичине өзгөчөрөөк кылып койдук окуу жагынанчы. Мындай бул аппараттарды такыр колдончу эмеспиз да бурчу. Бул чет мамлекетте көп мамлекеттерде турат. Анан биз окууну биринчи сапар жибердик, андан кийин бияка чакырып туруп, баарын ошо на месте дегенди бияктан үйрөттүк. Баарын дегичи, лаборанттарды, физиктерди, врачтарды ошо аябай жакшы результат берип, үйрөнгөнүбүз жакшы болуп калды. Анткени вот кээ бир мамлекеттерде биз менен кошо аппарат алган, бирок иштей элек аппараттары, иштеше элек. Көнө элек иштеше элек. Аны муну иштеткенге өтө оор да. Ата өтө татаал эми иштеген аппараттынчы. Бирок биздин адистер, биздин врачтар, кыздар ушунчалык жакшы аракет кылып үйрөнүп, азаматтар. Биздин врачтар просто азаматтар. Берген дарылоонун жыйынтыгын күтөбүз да. Анан эгер мен биринчи эле ушул жерге келгенде бир бала келди, 4-чү стадиядагы оору экен ал баланыкы, жаш бала үйлөнө элек. Биринчи аябай жүрөгүм ооруп жаман болдум. Анан ошол бала өзүнүн бир курс дарылануусун алып бүткөндөн кийин анан кетет деген күнү кайрадан дагы текшерилет экен. Ошо текшерилгенде айыгыптыр, жакшы болуптур дегенди укканда мен үчүн аябай бул таасир берди да. Кылган эмгегиңдин жыйынтыгын көрүп, ошол эмгектин жыйынтыгында бир кишинин өмүрүн сактап калып, жаш жигиттин болгондо да аябай жакшы таасир берди. Ошондо бул аппараттар айыгып кетүүгө да көмөкчү болот. Айыгып кетүүгө да көмөкчү болот экен, мен ошону билдим. Анан ушул жерден шыпасын таап кетсин дегендей, ал шыпага бул жерде чоң коллектив иштешет, дарыгерлерден баштап медициналык физиктер иштешет, аягында биз оператор, лаборанттар, бардык ар бир ооруган бейтапка айыгууну гана каалап кетем.
палатабыз. Кандайсыңар кыздар? Жакшысыңарбы? Жакшы дарыланып атасыңарбы? Это после операции, да? Да, это Макеева у нас. Одномоментно была экстирпация с холецистектомией. Двойная операция была, все хорошо. Это девочки готовятся на операцию. Жакшы бары тең. Азыр жакшы элесиң, состояние бары. состоянием жакшы, жаңы перевязкадан келди. Дары дармек бары бар, Врачтар карап атат, жакшы. Врачтар карап атат. Айсыз Жумагул, врачың? Жакшы все-таки. Отделение хорошее у нас. Гинекология теплая, чистая. Больные хорошие, да. Жакшы бары. Аймактарга да басым жасап атасыздар, өзүңүздөр жерлерине барып, кеңештерди берип, өз көзүңүздөр менен көрүп келип атасыздар. Жакында эле Ысык көл жергесине барып келдиңиздер, Кандай жетишкендиктер, кандай ийгиликтер болду? Ооба, биз азыр ушу программа боюнча развитие онкологической службы деген бар, ошол менен аймактарды кыдыралы деп чечтик. Анткени борбордо отуруп эле анан кийин көп көйгөйлөрдү көрбөй калат экенбиз. Ошон үчүн биз Ош жергесине бардык, жакында мына көлгө барып келдик. Биз выездной ученый совет жасадык, аякта өткөрдүк, конференция өткөрдүк. Бүт онколог, семейный врач, гинекологдорду чогултуп, анткени азыр көкүрөк рагы, анан кийин жатынды моюнчасы рагы, ошолор биринчи орунда болгон рактардын эмне себебинин көбөйүп атат. Эмне үчүн булар өткөрүшүп келип атат, ошонун баарын ошо жерге чечип, кандай маселелер булар көтөрөт деп ошол максат менен барып келдик. Ошо кыдырып баарын аларга практический помощь деп коет, ошондой дагы жардам көрсөтүлдү. Аймактарга кыдырып, анан кийин азыр Жашыл мурас деген программа менен Алтын балалыкка барып, мындай бактарды тыгып келдик. Врачтар атайын ошо кичинекей балдарга, кичинекей болсо дагы колубуз тийип калып, мындай бир жакшылыгын көрсөтөлү деп ошондой өзүбүздүн мероприятиябызды өткөрүп келдик врачтар. Эми дагы мындан кийин Талас областына барабыз, андан кийин Нарынга барабыз, анан бир чоң конференция Бишкекте өткөрөбүз. Ошонун баары тең биз өткөргөн иш сапарлар жыйынтык берет. Алдын алуу, оорун алдын алуу программасы ошонун баары тең жүргөндөн кийин биз анан кийин көрөбүз, оору азайып атканы, рак оорусу андай күчөбөй атканын өзүнүн результаттарын берет. Ошондой иш сапарларды жасап атабыз. Бул биздин территорияда бөлүмдөр жайгаштырган. Радиогинекология деп коет, биякта жанакы аялдардын бөлүмү, биякта чоң жанакы заманбап аппаратураларыбыз, нур кактоо аппаратураларыбыз турат. Анан кийин химия өткөрүү бөлүмү, 7-чи бөлүм деп баарын биякка жайгаштырып койгонбуз. Радиоизотопный метод лечения деп биякта өзүнчө бир бөлүмүбүз бар. МАГАТЭ менен чогуу иштешебиз. Ошондой бүт территорияда жайгаштырган. 5-чи корпуста бизде балдарыбыздын бөлүмү бар болчу. Балдарды жал жака көчөрдүк, башка чоң имарат салынды, баягы 3 этаж. Азыр ушундай онкологияда бөлүмдөрүбүз бар. Бейтаптарга орун абдан деле жетиштүү деп айта албайм. Азыр кичине гематологияны кошуп алганбыз да, ошон үчүн палаталарда бейтаптар кичине көбүрөөк болуп, ошон үчүн биз тиги азыр буякта бир жаңы корпус салынып атат. Кичине токтоп калган 1-2 жылдан бери. Ошону өкмөт дагы салып бере атат. Ошо бейтаптарды жайгаштырабыз, башка да баарын бөлүп условияларын жакшы кылып. Bir жылда 5,5 миңдей жаңы оорулар катталат. Бул биздин республикага көп эле болот. Ал ошо 5,5 миңден 3,5 миңи тилекке каршы бир жылы кайтыш болот. Эмнеге мындай ситуация болуп калды? Анткени биздин бейтаптар өтүшүп, ооруну өтүштүрүп келишет. Бизде 3-4 стадия деп коет. Ошону ооруну байкабай, көп узарты берип, симптомдорун карабай, ооруну аябай өтүштүрүп келишет. Ошон үчүн бизде азыр чоң программабыз бар, онкологиялык оорулар боюнча. Бул алдын алуу оорунун профилактика, ранняя диагностика дейт, эртерээк ооруну диагноздоо. Ошондой программа менен иштеп атабыз азыр. Ошо ракка чалдыккандарга, анын санын азайтканга, кандай эмне оорулар бул ракка алып келет,
ошонун баарын тең текшерип учетко койдуруп дарылатып ошондой санын азайтканга аракет кылганга ошондой иш чараларды жүргүзүп атабыз. Рак жаңы башталганда биринчи стадияда бул айыгып кетчү оору. Вот. А ракка алып бара турган оорулар дагы айыкчу оорулар. Ошон үчүн бул абдан өзүнүн адамдан дагы көп эметет да. Зависит этет. Мындай хронический ооруларды ошолорду дарылап, өзүнү карап, тамак аш жегендерин, өзүнүн жүргөн тургандарын, ошонун баары туура эмес баары жүргөндүн баары ушундай хронический ооруларга анан кийин ракка алып келе турган эмелер да, по причиналары. Мен өзүмдүн шакирттериме абдан катуу көңүл бурчумун. Менде бир да ординатор, аспирант ошо операцияны жасамайынча кетирчү эмес, окуу убагында 2 жыл, 3 жыл иштейт. Алар баары үйрөнүп кетиш керек деген максаттарды коет. Ошо максатта жардам бергенге аябай аракет кылып, ошого мен аябай аракет кылчумун да. Ошодон кийин вот азыр мен тиги республика боюнча көп шакирттерим бар, көп окуучуларым бар, жакшынакай операция жасап, анан кыйынчылык бир убакыт бирдемелер болуп калса мага жиберип консультация жасап ошо сүйлөшүп турушат. Бул жаш муунду үйрөтүш керек. Биздин арттан кийин бирөө калып иштеп, бизде болуп иштеп, биз өзүбүз бизди да үйрөткөн, биз да үйрөтүш керекпиз. Ошол жолго түшүш керек да. Рахмат, ажалды арачалап көптөгөн бейтаптардын айыгып кетишине себепкер болуп жүрөсүз. Өзүңүзгө да аманчылык, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кыргыз элинде кыракы кырсыктан жашынат деген акыл кеп бар. Анысы кандай? Ар бирибиз жаман кырсыктардан жана оорулардан оолак болуп, ден соолукта бололу. Саламатта болуңуздар.